Эгерде ушул кыргыз бийлиги ошол жерде жаткан 5 аялдан ушунчалык калтырап титирип аткан болсо, бул бийлигиңе түкүрдүм мен. Мен сизге сүйлөп аткан жокмун. Онтан азыраак сүйлөшөлүк, тилим барда эле сүйлөй бербестен. Колуңду кезебеген, колуң сындырып коем. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Сиз мындай так жооп бериңизчи. Башта мындай бир күчтүү эле жооп берет элеңиз. Азыр сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, айтсамбы, айтпай эле койсомбу? Бул Садыр Жапаров менен Ташиевдин эле приказы. Жогорку кеңеш оппозициячыл депутат Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду жоопко тартууга макулдугун берди. Документте жашыруун маалыматтар бар экени белгиленип, жыйын жабык эшик артында өттү. Башкы прокуратуранын суранычын 61 депутат колдоп, 17 депутат каршы болгону белгилүү болду. Депутаттар 4 берененин арасынан бийликтен аша чабуу беренеси боюнча Мадумаровдун жоопкерчилигин кароону кубаттады. Бул кылмыш иши Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу протокол тууралуу болууда. Адахан Мадумаров 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин жетекчиси болуп турганда 275 метр жерге байланыштуу протоколго кол койгон. Бул үчүн президент Садыр Жапаров дагы оппозиционерди сындап, бул кадамды кылымдар бою кечирилгис чыккынчылык деп сыпаттаган. Эми баш прокуратура ишке киришти. Ал тапта Мадумаров мындай чечимди перспективдүү эмес деп атап, саясий буйртма катары баалады. Аларга басым болмок турсун. Кээ бирөөлөрүнө кээ бир жакшы сыйлыктар убада берилген. Түздөн-түз тапшырма берилген дейсизби ошондо? 100%. 100%. Болбосо алар келип ыйлабайт да мага. Түшүнүп турасыз, көрүп турасыз, билип турасыз деп. Ал арада анын тарапташтары Ак үйдүн алдына чогулуп, депутаттардын чечимин сынга алышты. Толугураак талдап берем. Атым Асель, саламатсызбы? 31 майда төрага Нурланбек Шакеев баш прокурордон Адахан Мадумаровду кылмышка даярдык көрүү, жапырт башаламандык, бийликти күч менен басып алуу жана бийликтен аша чабуу деген беренелердин негизинде жоопко тартуу боюнча сунуш түшкөнүн билдирген. Алдын ала божомолдор боюнча кылмыш иштери Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда чек ара боюнча кабыл алган чечимдери Кемпир Абадты Өзбекстанга берүүгө караманча каршы болгон позициясына байланыштуу козголгон. Депутаттар Мадумаровду чек арадагы протокол боюнча жоопко тартууга уруксат берди. Бирок анын мандаты сакталды деп ишендирип жатышат. Мадумаровга козголгон кылмыш иштери тууралуу саясатчы Өмүрбек Субаналиев буларды айтып берди. Бул жанагы Баткен областында 4 көчөдөгү 275 метр чарчы жерди арендага $1 берген да деп ошону обвинение предъявлять этебиз деп атат да. Секретарь Совета безопасности болуп турганда ошондо өзүнүн полномочиясын превышать эткен деген ММ жоопко тартабыз деп атат да, уголовный жоопко тартабыз деп атат. Злоупотребление власти деп берген биринчи жолу. Азыр болсо превышение власти деп беришип атат да. Бирок мен как юрист айтып коет элем, негизи жана протокол дордо. Секретарь Совета безопасности Таджикистана и секретарь Совета безопасности Кыргызстана кол койгондо булар по поручению президента деп кол коюшкан да. Анткени президент негизи ошолдогу президент Совет безопасностунун төрагасы болот да. Ошолордун көрсөтмөсү менен кол коюп атабыз дегендей протокол түзүлгөн да. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев саясатчыга болгон мындай саясий басым андан улуттук лидерди чыгарарын белгиледи. Мадумаров эгер камала турган болсо дагы бир герой пайда болот дачы саясатта. Мадумаровду жактырбаса деле бирок ору бага. Бизде негизи ошондой го 30 жыл тарыхта дайым эле ким бийлик кимди басмырласа ошого боору ошого болушат да элчи. Анан келип эле акыры ошондон бийлик башына келип калат да кайрачы. Жаңы бир улуттук лидер дагы пайда болот экен да эмичи. Андан эсмесем дагы тегер ошондой болот экен да. Ал арада жогорку кеңеште жабык эшик артында жыйын өтүп жаткан учурда парламенттин имаратынын астына Мадумаровдун
ондогон тарапташы чогулуп, нааразычылыгын билдире башташты. Алардын айтымында бул чечим түздөн түз Жапаров менен Ташиевдин буйругу. Жогол жактан эле приказ эле болуп атат. Бул Садыр Жапаров менен Ташиевдин эле приказы деп ойлоп атам мен ушинтип ойлоном да. Ошон үчүн баары эл деле ушинтип ойлошу мүмкүн. Мадумаровтай сынчыл саясатчы үчүн мына биз баарыбыз камалып кеткенге даярбыз. Адахан Мадумаров кыргыз саясатында чоң тажрыйбасы бар. Ал жогорку кеңештин 1-чи, 2-чи, 3-чү жана 4-чү чакырылыштарынын депутаты болгон. 4-чү чакырылышта парламенттин төрагасы, кийин Бакеевдин тушунда коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын аркалаган. Парламентте бүтүн Кыргызстан оппозиция маанайындагы партия, анын депутаттары дайыма өкмөттүн ишин катуу сындап, алардан катуу эскертүүлөрдү жана коркутууларды угуп турушат. Өзүңөр билгендей депутатты көчөдөн эле кармап, жоопко тартууга мыйзам жол бербейт. Депутаттардын кол тийбестиги бар. Ошон үчүн атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. Так ушул комиссия бүгүн Мадумаровду жоопко тартууга макулдугун берди. Ага чейин Конституциялык сот депутаттарды кылмыш жоопкерчилигине жогорку кеңештин макулдугу жок деле тартса болот деген билдирүү жасаган эле. Бийлик Адахан Мадумаровду жоопко тартууга экинчи жолу аракет көрүп жатат. Биринчи аракет өткөн жылдын февраль айында болгон. Анда да убактылуу депутаттык комиссия түзүлүп, бирок депутаттар баш прокурор Курманкул Зулушевдин суранычын четке каккан. Ташиев жогорку кеңештин жыйынында Мадумаров менен кайым айтышып, баш прокурор болгонунда эч ак эле аны жоопко тартарын колун кесип айткан жери бар. Мен сизге сүйлөп аткан жокмун. Ошондон азыраак сүйлөшөлүк, тилим барда эле сүйлөй бербестен. Колуңду кезебеген, колуң сындырып коем. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болсун. Бийлик менен Мадумаровдун тиреши президенттик шайлоонун алдында жана Кемпирова суу сактагычынын тагдыры чечилип жаткан маалда курчуду. Маселен, Жапаров Мадумаров кыргыз-тажик чек арасындагы 275 метр такталбаган жер боюнча кол койгон протокол тууралуу парламенттик шайлоонун алдында бир нече билдирүүлөрдү жасаган. Анда ушул протоколдун айынан чек ара маселеси чечилбей келет деп кайыткан. Ошол эле учурда Жапаров протокол юридикалык күчкө ээ эмес экенин эске салган. Андан кийин Жапаров дагы бир маегинде чыккынчыларды суракка алып, жоопкерчиликке тарта турганын айткан. Сөз Мадумаров тууралуу болуп жатканын коомчулук албетте түшүнгөн. Президент Мадумаров кол койгон протоколду кылымдар бою кечирилгис чыккынчылык деп да баалаган. Ал эми Адахан Мадумаров өзү 2019 жылдын 18 сентябрында Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасында протоколго кол койгонун, чек ара маселесин тынчтык жолу менен чечүүнүн жападан жалгыз жолу болгон деп, ал жогорку кеңеште ратификациядан өтпөгөндүктөн юридикалык күчү жок деп негиздеген. Президенттик шайлоодо Мадумаровдун дарегине Садыр Жапаров бир топ сын айткан. Шайлоодон кийин Мадумаров Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен тирешкен. Себеби Ташиев Кемпирова суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берип, ордуна башка аймактардан жер алабыз деген. Оппозиционерге бийликтин бул чечими таптакыр жаккан эмес. Мадумаров Кемпирова маселесин бийликтин маңдайына жазылып калган кылмыш болот деп баалаган. Ошондой эле Мадумаров өзгөндө өткөн элдик курултайда бийликтин чек ара маселесин жабык караганын сынга алган. Жогорку кеңештин трибунасында туруп айттым мен. Мен ала той антына алып барып атып, күйгүзүп, күлүмдү Кемпироваттын үстүнө чачып жибер. Менин чоң аталарым баскан жерге барып түшсүн менин күлүм деп. Мына ушундай. Туугандар, эмне үчүн жабык эшик артында деп айтышат? Себеп титирейт, калтырайт, коркот. Чындык чыгып кетет деп титирешет. 17 ноябрда жогорку кеңеш Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасын тактоо жана Кемпирова суу сактагычы жөнүндө мыйзам долбоорун ратификациядан өткөрүүнү карап жаткан учурда да мыйзам бузулуп жатканын айткан. Мыйзамсыз. Азыр карап атканыбыз мыйзамсыз. 1000 жолу кыйкырап мыйзамсыз. Азыркы карап атканыбыз мыйзамсыз. Бул заман өтөт, башка бийлик келет. Сөзсүз түрдө ушуну караганда менин чындык экендигимди, депутаттардын чындык экендигине 1000% кейін колдойт. 1000% колдойт, эсиңерде болсун. Министр юстициянын адресине катуу айтып кеттиңиз, сабатсыз экенсиң, анан теги бу деп. Сиздин бул абдан сүймөнчүк сөзүңүз да өзү. Мурда сабаттуулар берип жиберген жерлерди биз бүгүн сабатсыздар кайтарып алып келип атабыз.
Андан кейін Мадумаров бийликти президенттин элдик курултай боюнча чыгарган жарлыгын конституциялык сотко бергени менен жүдөткөн. Себеби депутат Жапаровдун жарлыгы конституцияга каршы келерин белгилеген. Мына ол мыйзамсыз указ, курултай өткөрүүдөгү мыйзамсыз указ жөнүндө конституциялык сотко бүгүн мен азыр саат 12-де барып тапшырам. Мен далилдеп берем, эгерде ушул мамлекетте адилеттүүлүк болсо, курултай адилетсиз өттү, мыйзамсыз өттү, курултай өткөрүүгө, указ кабыл алууга эч кимдин укугу жок. Бул менин каалоом эмес, конституциянын каалоосу деп мен ошол кадатайство жаздым, бүгүн тапшырам конституциялык сотко. Андан башка мыйзамсыздыктар толгон токой. Чек араны аныктоодогу мыйзамсыздык, коркутуу, үркүтүүлөр ушул кезге чейин уланып атат. Сен чек арага каршы берип койдуң деп кабинеттен кийин мандатка чейин асылып атат. Чыкпай отура берген болсо, кайсы лавиризм менен уктап атабыз? Айлыкты кантип алып атабыз биз? Эмне үчүн алып атабыз айлыкты? Биз ант иштик го конституцияга, ант иштик колду коюп. Ошол конституция аткарылбай атат го, сакталбай атат го туугандар. Мына кармалып аткандардын арасында кант диабети менен ооруп аткандар бар. Жүрөк оорусу менен ооруп аткандар бар. Башка оорукчандар бар. Айланайын. Бир террористти кармагандай болуп, эгерде ушул кыргыз бийлиги ошол жерде жаткан 5 аялдан ушунчалык калтырап титирип аткан болсо, бул бийлигиңе түкүрдүм мен. Сырттагы душмандан эмес, биздин ичибиздеги 5 аялдан коркуп титиреп, тордун аркасынан кармап отурган болсо, бул бийлик жакшылык алып барбайт бизди. Садыр Жапаров Кыргызстандын мурдагы президенттерин Дубайда чогултуп, чай бергенден кийин Мадумаров бул жолугушууну да сынга алган. Жеке кишинин пикири менен улуттун пикирин аралаштырбаш керек. Ал сенин пикириң. Бири-бири менен кечиришеби, кечиришпейби, ал алардын жумушу. Улут кечиреби, эл кечиреби? Мадумаровдун сынынан кийин президент мамлекеттик кабар агенттигине интервью берип, анда журналисттин Мадумаровду деле ынтымакка чакырып койбойсузбу деген суроосуна аны деле бир нече ирет керек болсо үйгө чакырганын айткан. Президент Мадумаров менен тил табышып, кучакташып, достошуп тарагандан кийин бир жума өтүп-өтпөй ал сөзүнөн артка кайтканын айтып, какшыктаган эле. Мадумаров Акылбек Жапаровдон министрлер кабинети пенсия, пособия боюнча конституциялык сотко эмне максатта кайрылганын сурап, экөө кайым айтыша кеткен жери бар. Анда Акылбек Жапаров төлөбөсөк өлөлүбү деп жооп берип, бир топ талкууга түшкөн. Конституциялык сотко кайрылуунун кажети жок. Ал жерде төлө деп турат, бүттү. Анын түшүнүштүн кажети жок. Төлөбөсөк өлөйлүбү? Төлөбөсөк өлүп калайлыбы? Төлөй албасаңар иштей албайбыз дегиле да. Биз конституцияны аткарбайбыз дегиле да. Мадумаров бир гана бийликти гана эмес, кесиптештерин, жогорку кеңештин өзүн да ачуусундайт. Мадумаров Кемпир-Абад ишине байланыштуу 28 киши мыйзамсыз камалса да, депутаттар эч нерсе болбогондой тымпыйып отурат деп нааразы болгон. Конституцияны тебеледик, конституцияны ыргытырдык. Эмне менен жашайбыз анан кийин? Бизде 28 жаран мыйзамсыз кармалып отурат түрмөдө. Кече дарыгерлер барып, эки кызыбыздын ден соолугун карады, ден соолугуна аябай каттуу коркунуч келип турат деп коңгуроо кагып атат. Кайгылуу окуя алып келиши мүмкүн деген коңгуроо кагып атат. Мына жерде эч нерсе болбогондой жогорку кеңеш бюджетти карайлы, мыйзамды карайлы, регламентти карайлы, давай статусту карайлы. Барекетти алып келбейт биз кабыл алып аткан мыйзамдар. Эч нерсеге жарабайт. Баарын өзүн билемдик менен кетип барчысын акыры алып барып бир жакшылык алып барбайт туугандар. Изилдөөчү уюмдар Мадумаровду Кыргызстандагы эң таасирдүү саясатчылардын бири деп атап келишет. Мисалы Айрай аттуу уюм атайын сурамжылоодо эл ишенген саясатчыларды тизмектеп чыккан. Мадумаров бул тизмеде Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Нуржигит Кадырбековдон кийин эле турат. Сурамжылоодо катышкандардын 10% ага ишенерин билдиришкен. Өткөн парламенттик шайлоодогу талапкерлердин арасында Мадумаров эң көп добуш алган. 21 000 шайлоочу жеке Мадумаровга добуш берген. Ошентип анын бүтүн Кыргызстан партиясына жогорку кеңешке кирүүгө жол ачышкан. Демек артында колдогон миңдеген жарандар бар. Бийликтин оппозиция менен мындай күрөшүүсү туурабы? Комментарий жазып, видеону бөлүшүңүз. Атым Асель, аман туруңуз.